Саламатсыздарбы, бул күнгө алынган маалыматтар менен алгач кыскача тааныштырабыз. Вагнер окуясы Кремль эмне үчүн Лукашенко ортомчулук кылганын түшүндүрдү. Шевченко Грассо менен реванш беттишке качан чыгары белгилүү болду. Токаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында Россия Казакстандын стратегиялык өнөктөшү. Видеодо адамдар суудан кантип өрт чыкканына таң калышууда. Бул Төө ашуудагы тыгын. Бишкектеги Porsche Panamera унаасынын кызуу айдоочусу текшерүүлүүдөн баш тарткан. Москвадагы элчилик урус абактарындагы кыз келиндерден кабар алды. Жалал-Абад шаарындагы көчөгө Камчыбек Ташиевдин агасынын аты ыйгарылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Вагнер окуясы Кремль эмне үчүн Лукашенко ортомчулук кылганын түшүндүрдү. Лукашенко Пригожин менен 20 жылга жакын убакыттан бери жакшы тааныш. Россия президенти Владимир Путин менен Беларусь лидери Александр Лукашенко телефон аркылуу сүйлөштү. Вагнер тобунун жетекчиси Евгений Пригожин менен жакшы тааныш болгондуктан Беларусь президенти Минскиде ортомчулук кылууну демилгелеген. Бул тууралуу РИА Новости Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун билдирүүсүнө таянып жазды. Эки өлкөнүн башчылары Лукашенко абалды жөнгө салууда ортомчулук кылаарын макулдашты. Сиздер эмне үчүн Лукашенко деп сурашыңыздар мүмкүн. Себеби Пригожин менен 20 жылга жакын убакыттан бери жакшы тааныш. Бул Лукашенконун демилгеси деген Песков журналисттерге. Ошондой эле ал ишемби трагедиялык окуяларга жетиштүү болгон оор күн деп атады. Беларустун президентинин маалымат кызматы Россиянын президенти Владимир Путин Александр Лукашенкого жасаган ишине ыраазычылык билдиргенин маалымдады. Россиянын президенти Беларусь кесиптешине жасаган иштер үчүн колдоо көрсөтүп, ыраазычылык билдирди деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, 24-июнь кечинде Вагнер жеке аскердик тобунун жетекчиси Евгений Пригожин Москвадан чегингендигин билдирген. Пригожиндин мындай аракети Беларусь президенти Лукашенко менен күн бою сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынганы айтылган. Кремль сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын жарыялады. Пригожинге карата козголгон кылмыш иши токтотулат. Козголоого катышкан Вагнер тобунун жоокерлери кысымга алынбайт, каалагандар коргоо министрлиги менен келишим түзө алат. Минскинин ортомчулугу Лукашенконун өзүнүн демилгеси менен ишке ашты. Болуп өткөн окуя атайын операциянын жүрүшүнө таасир этпейт. Жоокерлер контрчабуулдун мизин кайтарууда. Операция уланат. Шевченко Грассо менен реванш беттишке качан чыгары белгилүү болду. Кыргызстандык мушкер март айында өткөн турнирде чемпиондук курун алдырып жиберген. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы экс-чемпиону Валентина Шевченко мексикалык Алекса Грассо менен күзөндө АКШда беттешет. Бул тууралуу Sports Check жазды. Алдын ала маалымат боюнча спортчу кыздар 17 сентябрга караган түнү Лас-Вегаста кезгилет. Бул Fight Night турниринин башкы беттеши болуп калары болжолдонууда. Эскерте кетсек, мушкерлер ушул жылдын мартында күч сынашып, натыйжада Шевченко муунту ыкмасынан улам жеңилип калган. Бул кыргызстандык мушкер кыздын 2017 жылдан берки биринчи утулушу болду. Токаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында Россия Казакстандын стратегиялык өнөктөшү. Президенттин маалымат кызматы Казакстан Россиядагы кырдаалды тынчсыздануу менен кабыл алганын билдирген. Казакстандын президенти Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда өлкөнүн премьер-министри, башкы прокурор, улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы, тиешелүү министрлердин Россиядагы кырдаалга байланыштуу берилген тапшырмаларды аткаруу чаралары жөнүндө отчетторун укканын Спутник Казакстан жазды. Россиядагы окуялар алардын ички иш экендигине карабай, Казакстан эң узун чек аралык байланышта турган. Достук мамиледеги мамлекеттеги кырдаалды тынчсыздануу менен кабыл алды деп айтылат маалыматта. Токаев Россия Казакстандын стратегиялык өнөктөш экендигин белгилеп, Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Россия бийлигинин мыйзамдык иреттүүлүктү киргизүү жана жарандарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча чечимдерин колдой турганын билдиргенин эске салды. Токаев бардык түзүмдөрдүн жетекчилерине кризистик кырдаалдан кооптуу абал жаралып кетүү ыктымалдуулугуна даяр турууну тапшырган. Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгында Казакстан президенти өкмөт тарабынан иштелип чыккан ыкчам аракеттер планын жактырды.
Видеодо адамдар суудан кантип өрт чыкканына таң калышууда. Ысык көлдөгү Бостер айылына жакын жердеги көлдө кайык өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чакыруу түшкөн эмес. Нет, это не лодка, видишь, лодка отплыла. Что это там горит? Что-то скинули на нас лодки. Может, мотор загорелся, скинул, но он бы утонул. Он что, как он в воде может гореть? А? Как он в воде может гореть? Бензин горит в воде. Как? Да? Не, ну мотор бы утонул, тяжелый. Бул төө ашуудагы тыгын. Жол кыймылы боюнча милициянын эскертүүсүнө карабай, айрым айдоочулар каршы тилкеге чыгууда. Эске салсак, туннелде оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. 28-июнга чейин чектөөлөр киргизилген. Убактысы таңкы саат 5-тен 8-ге чейин, 10-дон 12-ге чейин жана 14-төн 16-га чейин чектөөлөр каралган. Бишкектеги Porsche Panamera унаасынын кызуу айдоочусу текшерүүлүүдөн баш тарткан. Айдоочу бирөөгө чалып, абалды жөнгө салууга аракет кылган, бирок милиция аны күч менен наркологияга алып кирүүгө аргасыз болду. Айдоочу эми 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылышы мүмкүн. Водитель, скорее всего, звонит своим знакомым, хочет выйти безнаказанным из данной ситуации. В рамках закона вы предупредили. Если водитель не Я же говорю, в рамках закона зайдите, пройдите на пройдите. Если вы чистые, вопросов нету, пройдемте. Сильно. Мы же вас просим уже сколько времени. Отойдите, пожалуйста, я же вам не мешаю. Мы в наркологии, водитель действительно оказался в нетрезвом состоянии. Уважаемые водители, не садитесь в нетрезвом состоянии, соблюдайте все правила дорожного движения, так как спиртные напитки притупляют ваш разум. Жалал-Абад шаарында 5 көчөнүн аты өзгөрдү. Мындай токтом 30-майда шаардык кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алынган. Маалым болгондой, шаардык кеңештин депутаттары Курманбек жана Достук аймактык башкармалыктардан келген каттар каралган. Аты өзгөртүлгөн көчөлөр: Ляла Бакирова көчөсү, Ташиев Каныбек Кадыршаевич; Кирпич көчөсү, Хасанов Гуламжан; Нефтян көчөсү, Качканбаев Садирбек; Достук көчөсү, Шукуров Сүйүнбек; Тайгараев көчөсү, Айтмырзаев Жээналы. Белгилей кетсек, Каныбек Ташиев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин агасы. Ал 2020-жылы 57 жаш курагында каза болгон. Москвадагы элчилик орус абактарындагы кыз келиндерден кабар алды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 23-июнда орус абактарында кармалып турган кыргызстандык кыз келиндерден кабар алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, элчиликтин өкүлдөрү чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборундагы 25 аял менен жолугушуп, тийиштүү юридикалык кеңештерди беришкен. Кыз келиндер кармоо шарттары боюнча даттануулары жок экенин билдиришкен. Мунун алдында элчиликтин өкүлдөрү Орусиянын ички иштер министрлигинин чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунун жетекчиси Лагода жана Москва шаары боюнча соттук пристав Писакин менен жолуккан. Тышкы иштер министрлиги 24-июнда тараткан маалыматка ылайык, Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турат. Учурда интернетте Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап, автоунаага күчтөп салып бараткан видеолор тарап жатат. Орусиядагы мигранттардын кесиптик кошуунунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп, жапырт бөлүмдөргө алып кетип жатканын билдирген. Разыкуловдун айтымында, Москвадагы текстильщики метросунун алдындагы бир эле кармоочу жайда 150 мигрант кармалып турат. Алардын басымдуу көпчүлүгү кыздар. Орусиянын бардык аймактарында 19-25 июнь күндөрү нелегал 2023 аттуу рейдинин биринчи этабы жүрүп жатат. Иш-чара март айында ЖККга мүчө өлкөлөр менен макулдашылганы маалымдалган. Орусиянын абактарында 1000ден ашуун кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Дагы ушунчасына соттун өкүмү чыга элек. Алар убактылуу кармоочу жайларда кармалууда.